Bugün Tağlalı Talas'tan, Temurtoğluk narından, Kasiyetli Köy'den kol çalmalı kışıklar. Elim dep kuygan, yerin suygan atolдар келатат, kol çalıp turabыз tuğanдар. Mınakей, elдің түйшігін көтерем деп, elді бейбітшілікте, тырысшылықта, бар келсекте, байшылықта жашатам деген ер азамат ұлдарымыз, келатат туғандар, kol çalıp turалы қиқырықтар. Kırgız eli ardayım birgeyiz. Kırgız eli Cepi Duvan elimiz ardayım birge. Togasman'dağı Cepigen yıldızında Cepi Duvan'dan gelatkan bizden er azamatlarımız gelatkan. Kol çalılar dökülün. Kıykırıklar. Kırgız eli bol olsun. El birimdeki elim tınağı ardayım bayçılıkta barsıktan girer. Azamatlar. Hoş görürsüzler. Mınakey kol çalılarını saklayasın kataklılar. Hoş görürsüzler. Kol çalıları kıykırıklar. Var kızılı. Ardayım genç. Kıykırıklar. Salamatlar ve hurmatli Qalay xalq. Hurmatli Qalay xalq. Bugün Ordulu oblastımız Жалал-Абад oblastının Жалал-Абад şahrında jalpı jurtçuluk çoğulu oturabız. Sebebini bilesizler. Ordulu jurtumuz ağır turmuştun sazına batıp baratkanını sezip, жүрегі менен kuyup, elim dep sүйген er azamatlar mындай жашоого мүмкүн эмес деп, sizlerden көйгөйүңүздөрдө, sizlerden жүрөгүңүздөрдө өйгөн турмушта, өйдө тартып, elimizi batkattan alıp çuğuğa, bağdırlarça bilek türünüp girgen er azamatlar halkımızga gelip oturат жергебизге. Namız fraksiyasına koalisiyanın müçesi olur. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Рахмат, hurmatli ағайын туғандар, Qalay xalq kimsen var işte. Рахмат. Ассаламу алейкум, урматтуу аксакалдар, аталар, абалар, эжелер, ага ине карындаштар. Баарыңыздарды ушул аянтка келип, Кыргыз мамлекетинин элибиздин келечегине кайдыгер эмес мамиле жасаганыңыздар үчүн мен сиздердин алдыңыздарда баш ийип таазим этип рахмат айткым келет. Асманыңыз ар дайым ачык болсун. Рахмат. Кудай көйдө кырсыктан сактасын. Могу жерде азыр Садыр Нуркожоевич көптөгөн сөздөрдү айтты. Аларды кайталап отуруунун кажети жок. Биз биринчи күндөн баштап айтканбыз. Бул убактылуу өкмөт Кыргызстанды туңгуюкка алып барып жок кыла турган өкмөт. Азыркы келген парламенти болобу, өкмөтү болобу, башкасы болобу. Мына үй бүлөлүк кландык нерсени жоготтук деп, бирок партиялык мафия болуп калганын көрүп турабыз көзүбүз менен. Кыргызстан бейбаш башчысы жок мамлекет болгонун көрүп турабыз. Ким менен сүйлөшөрүн билбейт. Атамбаев менен сүйлөшөбү, Бабанов менен сүйлөшөбү, же Жогорку Кеңеш менен сүйлөшөбү. Ошондуктан 2 жылдан бери какшап айтып келебиз. Өсөр элге бир башчы, шорту элге 1000 башчы деп. Мына ушуну турмуш өз далилдеп келди. Далилдеп отурат.
өткен парламенттик шайлоосу дагы, президенттик шайлоосу дагы ачмал тайын чыгарганын көрдүңүздөр. Эмне үчүн биздин конституциялык укук болгон добуш берүүгө, шайлоого жана шайланууга укуктуу деп жазылып турат. Биздин 100 миңдеген атуулдар шайлоого катыша албай калды. Эмне үчүн? Арам ой менен, арамдык менен. 1 миллионго жакын биздин мекендештерибиз Россияда жүрөт. Билесиздер, Кыргызстанды багып аткан ошолор, ата-энесине акча жиберип аткан ошолор, мамлекеттин казынасын толтуруп аткан ошолор. А бирок добушка келгенде аларды чекке кагып койгонду өзүңүздөр көрдүңүздөр. Ал эмес, биздин мына Кадамжай районунда 4,5 миң киши тизмеде турган, шайлоого киргизбей койгон. Мен Бишкекте, же Чүйдө, же Ошто, же Жалал Абадта жүргөндөрдү айтпай эле коеюн. Ушул жерде турганыңыздардын да көрүңүздөр, тизмеңиздерди таппай калдыңыздар. Биз Хрущевко чейин, Хрущевдон бери добуш берип келгенбиз деп сакалдарынан жаш агызган аксакалдарды көрдүңүздөр. Ошол бийлик, арам бийлик. Бул ууру бийлик. Элдин добушун уурдап алган бийлик бул. Рахмат. Мына биз камчыбек экөөбүз чыкканда көрдүңүздөр. Бир көзүң ооруп турат деп айттыңыздар. Бириkkile дедиңиздер. Кайсыл жерге бармайлы экөөм бириkkile дедиңиздер. Биз өткөндө Ошто 30 миң кишиден ашуун калк бар жерде жыйын өткөрдүк. Биз кол кармаштыкта бирге кеттик. Мындан ары карай аксакалдар, апалар элдин назарынан калба деген атамдын айткан сөзү кулагымда шыңдайт. Сиздердин назарыңыздардан калбайлы. Талаша турган, азыр Садыр жакшы айтты. Бөлүнө турган бизде эч нерсе жок. Бир сындырым нанды жараткан насип кылса, жараткан берет, пенде пендеге бербейт. Ушуну түшүнүшүбүз керек биз. Мына бөлүп, жарып, партияга бөлүп, бул район деги партияга тийди, башка район бул партияга тийди. Ушул бөлүп жаргандардын күнүн бүтүрүш үчүн жүрөбүз ушундай учурда. Жер-жердеги акимдерди шайланганын көрүп атасыздар. Башта мафия, Аскар Акаевич айтты эле, 7-чи кабатка чейин чыгып кирди. Мен бүгүн айтар элем, мафия айыл өкмөтүнө чейин түштү. Мектептин директоруна чейин түштү. Партияга бөлүп алып, биз Кыргызстанды бириктире албай атсак, партияга бөлүп алып, элди бөлүп жалып аткан мына бүгүнкү бийлик, ачык эле айталы, атын атайлы. Кече Отунбаева сүйлөп аткан сөзүн көрдүңүздөр. Шайлоо күнү чыгып сүйлөгөн сөзүн көрдүңүздөр. Айыр жок. Кудайдан жөө качкан адам гана ушундай сүйлөйт. Биздин алдыбызга койгон максатыбыз могу жерден көрүп атасыздар. Келесинен болобу, кезден болобу. Мына Ошто, Баткенде жыйын өттү. Жыйын өткөргөн кимдер деп санап берет. Мадумаров, Ташиев, Келдибеков, Масалиев, Исанова деп. Бекболот Талгарбеков жок. Садыр Жапаров жок. Асаба партиясынан бул жерде Дыйканов жок. Биздин Кубан Кадыров жок. Ысыккөл, Талас, Чүй, Бишкек, Нарын ушул жерден келген азаматтардын бирөөсүнүн атын атабайт. Эмне үчүн? Арам бийлик. Булар биригип кетиптир деген сөз кетет дейт. Мына Садыр айткандай, бөлүнбө Кыргыз бөлүнбө дегенде, азыркы бийликтин идеологиясы бирикпе Кыргыз бирикпе. Мына ушул убалга кала турган, элдин каргышына кала турган бийлик болду. Көрүп атасыздар, биздин койгон талап бул Жалал Абадтын талабы эмес. Бул Оштун, же Баткендин, же Көлдүн нарындын талабы эмес. Бул элдин талабы. Мына ушул Аскар Акаевичке да кезинде айтканбыз. 3 маселени чечип кой. 17 участокты жокко чыгар. Отставка кетти. Күзгү президенттик шайлоого барбайм деп убада бер. 24 март болбойт эле. Курманбек Салиевичке дагы 3 талап коюлган. Балаңды кызматтан ал, электр энергиясын арзандат, өкмөт отставкага кетир деген. Болбоду, 7 апрель болду. Орустун президенти Путин Акаев таштап кеткен Тырмовичко барып Бакиев басып алды деп. Мен 1 жыл башта бир статья жаздым. Булар Тырмовичти басып алса, азыркылар Кетменди басып алды. А Кетмен башка турак чыгат, эскертип коюш керек. Тырмович эмес Кетмен. Биз биримдикке чакырып атабыз. Биз чогуу бололу деп атабыз. Алакандай элбиз. Бөлүнүп жарылган эч нерсе жок. Кызмат орун алып алат. Рахмат.
областыбыздын губернатору Азиз Садакозовичке. Кээ бир жерге барсаң качат тайлаңдап. Жолду милиция менен тосот. Жакшы айтты бул жерде Козыкеев агабыз. Элим деген жетекчи элден качпайт. Эл менен бирге болот, чогуу болот. Биздин максатыбыз эмне? Биз канчалык биримдик деп кыйкырсак, алар гезиттерден жазып атат. Кече Баткенде bir gezi çıktı geçi Asman Keyci ve Asman emne деген. Madumаров менен Ташиев 1 saat мушташты мен жанында турдум деп жазып атат. Сайтты ачып караңыздар азыр интернетте. Экөө кызыл чеке болуп, жан сакчылары ажыратып кетти деп атат. Кудай, айланайын, Кудай, аркы дүйнөнүн азабынан коркчу. Ушуну жазган колуң, ушуну сүйлөгөн сөзүң тозоктун отуна күйөрүн билбейсиңби, пенде? Күйсүн, туура айтасыз. Күйсүн. Ошон үчүн, урматтуу агалар, биз конституциялык өзгөрүүгө барышыбыз керек. Биз президенттик башкарууга барышыбыз керек. Президенттик, парламенттик аралуу башкаруу системасына барышыбыз керек. Жөтөлүп калса дагы, жолдон кетип, мүдүрүлүп кетсе дагы, бакиевчилер дегенди токтотуш керек. Токтотуш керек мына ушуну. Ошол кишинин колуна суу куюп, ошол кишинин алдын шыпырып жүргөн азаматтар отурат 7-чи кабатта. Мен Бакиевтин колунан орден алган эмесмин, Атамбаевге окшоп. Мен Бакиевдей болуп өкмөт башчысы болуп иштеген эмесмин. Мен Бабановдай болуп биринчи орун басар болуп иштеген эмесмин. Мен Бабановдай болуп Максим менен бизнес кылган эмесмин. Мен Бабановдай болуп Айдар Акаев менен бизнес кылган эмесмин. Өмүр бою чыркырап келатабыз, себеп биздин байлык ташылып аткан бензин эмес, Баткен кетип бараткан цистерна эмес. Биздин байлык элдин көкүрөгүнөн алган ордун, элдин батасы. Кудай ушунан ажыратпасын. Рахмат. Чоң рахмат Адахан Кемсанбаевич.